Кудайдын чакырыгы. 20 март. Кудай ар бирибизге көрсөткөн сүйүүсү абдан баалуу. Ал бизди эч кандай шарт койбой сүйөт. Анын сүйүүсү түгөнбөйт. Түбөлүккө өткөнүбүздө да анын сүйүүсү улана берет. Анын ырайымычы? Ал жөнүндө эмне айта алабыз? Ооба, Кудайдын бизге болгон сүйүүсү шартсыз. Ал эми анын ырайымы андай эмес. Бизге баарын Кудай бекер берип жатса эле, эч кандай шарт жок деп ойлойбуз. Бирок мындай ой жүгүртүү коркунучтуу. Мындай ой жүгүртүү бизге берилген ырайымдын баасын таптакыр түшүрүп салат. Эч кандай баалуулугу жок нерсеге айландырат. Бирок ырайым баалуулугу жок арзан нерсе эмес. Ырайым дүйнө жүзүндөгү эң кымбат нерсе. Ырайым үчүн абдан кымбат баа төлөнгөн. Ыйса Машаяк ырайым үчүн өз өмүрүн берген, канын төккөн. Ыйык жазуу бизге так жана ачык айтат. Ар бир күнөө жазаланышы керек. Ар бир күнөө өлүм жазасына тартылышы керек. Бул аябай катуу талап, адилеттиктин талабы. Эски Осият убагында бул талап жаныбарларды курмандыкка алып келүү аркылуу аткарылчу. Жаңы Осият убагында болсо, бул кымбат бааны биз үчүн Ыйса Машаяк төлөдү. Бул шарт кынтыксыз аткарылды. Адамзаттын күнөөсүн Ыйса өз мойнуна алып, айкаш жыгачка кадалды. Бул эми баары куткарылды, баары бейишке барат дегенди билдиреби? Бул белек. Белек үчүн баа төлөндү. Бирок Ыйсаны кабыл алган адамдар гана ал белекке ээ болот. Бул дагы экинчи шарт. Демек, ырайым бул белек экенин түшүндүк. Бирок анын дагы катаал шарттары бар экен да. Ал шарттарды биз эч качан аткара алмак эмеспиз. Ыйса гана. Ыйсанын курмандыгы аркылуу куткарылуу алуунун дагы шарты бар. Ал кандай шарт десеңиз, ал шарт мындай. Канчалык кымбат баа төлөнгөнүн түшүнүп, ишенип, кабыл алып, анан эч качан унутпоо. Ыйсаны кабыл алган машаякчылар Ыйсанын курмандыгынын баасын терең түшүнүп, жүрөгүнүн тереңинде чындап баалаган адамдар. Куткарылуунун баасын баалаган адамдар.